Биз акыркы 4 жылда спортчуларыбызга жакшы эле көңүл буруп келе жатабыз. Ошол үчүн мына бүгүнкүдөй жыйынтыктар болуп, медалдарды алып атышат. Эми ушуга да шүгүр дейли. Экинчиден, албетте уюштуруу жагынан Олимпиадалык комитеттин кемчиликтери бар. Диетолог менен психолог жагында карап коюшса болмок. Ал эми тамак-аш жагынан уюштуруучулардын Париждин тамагы жакпаса, спортчулар ар бири өздөрү үчүн кам көрүп алса деле болмок. Олимпиадага кетер алдында 15-20 күн мурда ар биринин колуна тамак-аш, витамин, кийим-кечек керек болсо сатып алгыла деп $5000 бергенбиз. Кыскасы, көрө көзөм болом дегендей, кийинки Олимпиадага кандай даярдыктар менен баруу керектигин билип алдык. Кийинки Олимпиадага спортчуларыбызды казан эт, куржун казы карталар менен жөнөтөбүз.